Dostlarım, klassdaşlarım, iğnilerim jana singdilerim. Sizlerdi bugünkü 1-iyun el aralık balдарды коргоо күнү менен куттуктаймын. Баласыз үй мазар, балалы үй базар дегендей, сиздер менен бул дүйнөнүн бакты бүтүн. Балалыктын бактылуу үнү менен бул дүйнөнүн ар бир мөөнөтү, ар бир күнү шаңдуу. Бала болуп, божурашып ойногон, ата-энебиз канча искеп тойбогон. Балалыктын бактылуулук мөөнөтүн мамлекетибиз ар тараптан колдогон. Tam bir arıp mektepte kız balamı dikendey. Yaxşı okup mektepte muhallim bolun enemdey. Merimi balkıp koynunda, çoğata müydün kutunda. Üyümüzde dolturgan çoğata bolsun daima. Kimi culup taragan, ar kimden bolsun apası. Şokolad, konfet alıp verip götürüp жүрсүн атасы. Кымбаттуу келечек муундары, мына ушул үй бүлөмчөлөрүндөгү эң улуу адамдарды сыйламайынча биздин бактылуу балалыгыбыз байсалдуу өтпөйт. Мына ушул сөзүмдүн негизинде сиздерге Байдылда Сарнагоевдин «Эне жүрөгү» деген чыгармасын тартуулайм. Себеби бизди ушул бактылуу чөйрөгө алып келген инсан эне болуп эсептелинет. Асман жактан кат-кат булут калдайып, адыр жонду имерчикте айланып, чакмак чагып, чарк-чурк этип чагылган, кара нөшөр төккөн турат камданып. Açık күндүн бүркөлгөнүн карачы, көйнөк кийбей ойноп кеткен баласы. Ушул нөшөр жаабаса деп уулума, үйдөн тынбайт энесинин санасы. Бир мезгилде асман чайыттай ачылып, күн челкеден тешетиктеп чакыйды. Эм уулумдун этине ысык өтөт деп энесинин капааттыгы ашынды. Уулу келди, бүркөлгөнсүп кабагы, ошол кезде даяр эле тамагы. Коюп берип, чоң уртаса кубанып, курган эне калбай жатты жаналы. Уулу уктады, төшөгүнө жай жатты. Ошондо да эне тынчып калмакпы. Кыңкыстаса кыймылдатат акырын. Колунумду бастыбы деп албарсты. Жайдыркышты, жайлоо жутту илеби. Баласында бардык ою тилеги. Билбей жүрөм, кандай заттан бүттекен бизди тууган энелердин жүрөгү. Биз ушул эне затынын кичинекей жүрөгүн сыйлайлы. Ушулардагыдай зарыктырып күттүрбөйлү. Эне бул дүйнөдөгү эң улуу, эң сыйлуу зат. Атаны да, баланы да, жада калса энени да, мени да, сени да жараткан ал да эне.